Бүгүн мен сиздерге телефон аркылуу күнүнө 500 рубльдан тапканды көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз Play Marketке киребиз. Play Markеттен биз TikTok деген социалдык тармакты көчүрөбүз. Көргөнүңүздөрдөй менде көчүрүлгөн. Дароо кирсем болот. Открытты басам. Открытты басканда сиздерде видео пайда болушу мүмкүн. Башкача айтканда лентадагы видеолор. Дароо профилге кирем. Профилге кириш үчүн ылдый жак жагында бөлүмдөр турат. Главное, интересное, ходящая и я деп турат. Я деген бөлүмгө кирдим. Профилге кирдим. Сиз ушул жака профилге киргенде сизден регистрация сурайт. Регистрацияны кыласыңар. Бул жактан оңой эле Gmail почтаңыздарды сурайт. Анан бул жака аты жөнүңүздөрдү толуктап коесуздар дагы. Ошо бойдон регистрация кылып бүтөсүздөр. Анан эң негизгиси бул жактан настройка кылыш керек бир жерин. Ал үчүн биз жогору жактан 3 чекитти басабыз. Басканда конфиденциальность деп турат, ошону басабыз. Баскандан кийин ылдый жак жагында карасаңыздар, кто видит список ваших лайков деп турат, ошону басабыз. Басканда все дегенди указывать этип коебуз. Болду. Бул жактан галочканы көргөздүк, бардыгына все болгону жакшы. Так, назад басабыз. Так, эми кантип акча табабыз, ошол тууралуу айтып берсем. Эми ал үчүн биз Chrome'го киребиз. Chrome'го кирип tiktop-free.com деген сайтка киребиз. Эгерде жазгым келбейт десеңиздер, анда бул сайтты видеонун комментарийине же болбосо описанияга калтырып коймокчумун. Так, tiktop-free.com деген сайт экен. Буга киребиз. Бул жактарынан көрсөңүздөр 3 сызыкча турат, ошону басабыз. Басканда регистрация деп турат. Регистрацияны басабыз. Регистрацияны баскандан кийин бул жака имя пользователя деп турат, email деп турат, пароль деп турат. Буларды данныйларды киргизебиз дагы. Ушул жерге кирип данныйларды толуктайбыз дагы, регистрация кылабыз. Менде регистрация болгон, ошондуктан сразу войти басам. Войти. Анан регистрация болуп бүткөндөн кийин дагы TikToktун атын сурайт. Аты болгондо, мисалы карасаңыз, email эмес, бул жакта мисалы собачка tiktok. То есть TikTok 988. Бул то есть профилдин аталышы. Ошону сурайт, аны киргизесиздер. Болду. Андан сырткары бул жактан 3 сызыкчаны басабыз. Баскандан кийин эң ылдый жак жагында настройки профиля деп турат. Ошону сөзсүз настройкалап алыңыз. Себеби муну настройкалабасаңыздар, сиз акча таппайсыз. Ушуну эртерээк эскертип кетейин. Муну сөзсүз кылышыңыздар керек. Настройки бөлүмүндө бул жактан вывод средств деп турат. Андан кийин бесплатная накрутка деп турат. Сизде башында мындай болуп турат, бесплатная накрутка жагында турат. Ошону сиз галочканы вывод средств деген жака буруп коюшуңуздар керек. Мындай ушундай абалда турушу керек. Меникинде көрсөтүлгөн. Анан сохранить измененияны басып коесуз. Болду. Уже акча таба берсе болот. Эми кантип акча табат, аны көргөзүп берем. Так, бул жактан дагы 3 линияны басабыз. Баскандан кийин бул жактан заработать деп турат. Ошону басып киребиз. Так. Меники интернетим жай болуп жатат, ошондуктан көпкө загрузка болуп атат. Бул жактан караңыздар, жогору жагында все задания деп турат, лайки деп турат, подписчики деп турат. Так, мен подпискадан тапкым келип атат. То есть башка бирөөнүн аккаунтуна подписка болуп, анан акча тапкым келип жатат. Так, жогору жагын карасаңар 1.23 рубль деп турат. То есть монет деп турат. То есть менде ошончо монет бар, бирок курс ошо 1/1. Башкача айтканда, 1 монета тапсаңыздар, сизге 1 рубль төлөп берет деген сөз. Мен выполнить деп басам. Ошондо мен 0.41 рубль тапкан атам эгерде подписка кылсам. Бастым. Подписка болдум. И бул жака кайра келдим. 1.23 болуп турат, өзүңүздөр карап турасыздар жогору жагында.
меники интернетте жай болуп турат, 1,64 болуп калды. Дагы бир жолу бастым, мисалы. Дагы подписка болдум. Так, бул жагына келдим. TikTok'ка кирип кетип атат, выполнить басканда өзү эле. Анан аккаунтка эле жөн эле подписка болуп калат экенсиздер дагы. Болду. Ошойдон акча түшүп калат бул жака. Азыр мен 2 подписка болгондугум үчүн мынакей 1 рублга жакын акча иштеп койдум. 3 подписка болсоңуздар где-то 1 рубльдан көбүрөөк иштеп коесуңар. 1,23 рубль. 1,23 рубль. Ошондо ушинтип эле подписка болуп эле акча таба берсеңиздер болот экен. Эми чектеп койгом, мисалы кечке эле катар менен подписка болуп кете албайсыздар бул жактан. Канча бир где-то 20-30 подписка болгондон кийин кичине күтө турушуңуздар керек. Мисалы 10 минутта күтүп, анан кайра подписка болуп баштайсыңар. Же болбосо андай күтпөш үчүн дагы кошумча аккаунт кошуп койсоңуздар болот. Бул жактан добавить аккаунт деп турат. Ошону басып туруп эле дагы кошумча аккаунт кошуп койсоңуздар болот. Ал үчүн TikTok'тон дагы бир аккаунт ачып коюшуңуздар керек болот. Ошентип сиз эч нерсе күтпөй эле катар менен заданияларды аткарып кете берсеңиздер болот. Так, бул жагы түшүнүктүү. Андан сырткары акчаны чыгаруу тууралуу же болбосо телефонду жөн эле коп коюп, бул заданияларды өзү аткаргандай программа да бар. Аны да установка кылып койсоңуздар болот. Аны болсо кийинки видео сабактарда көрсөтмөкчүмүн. Акчанын чыгаруунун жолун да кошол сабакта көрсөтөм. Ошондуктан эгерде чын эле ушинтип акча тапкыңыздар келсе, сөзсүз түрдө буга лайк басыңыздар. Эгерде ушул видео 500 лайк ала турган болсо, анда мен кийинки акча чыгаруунун жолун жана жөн эле мисалы телефонда азыр биз выполнить басып, ага подписка болуп отуруп атабыз. Андай эмес эле жөн эле телефонду коп койсо, ушул функцияларды өзү аткара турган программа бар. Ал тууралуу айтып бермекчимин. Ошондуктан сөзсүз түрдө лайк басып, каналга катталып, суроолор болсо комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Ушул менен бул видеобуз бүттү.